Урматтуу балдар, мен силерге бүгүн Айгүл гүлү деген бир кереметтүү жомокту айтып берейин. Илгери Кыргыз жеринде өзүнүн калдайган калың журтун калыс бийлеген бир хан жашаптыр. Анын ай чырайлуу Айгүл аттуу жалгыз кызы бар экен. Кызы хандын аскерлерин башкарган кол башчысы Козулан аттуу жигитке ашык болуптур. Жигит акылдуу, сулуу кыз аруу жүрөгүн арнайт. Эки жаштын мына ушундай маңдайга сыйбаган кубанычтуу күндөрүнүн биринде душмандар элге кол салып, эл башына кайгы түшөт экен. Теңдешиз кармаш көп күнгө созулат. Кашыкканы калганча кармашкан жоокерлер акыры кас душмандарынын мизин кайтарат. Бирок жеңиш канчалык кубанычтуу көрүнгөнү менен элди арылбаган азапка, төгөнбөгөн түйшүккө кабылтат. Эр жүрөк Козулан жоо колунан катуу жарадар болот. Элимдин эңсеген эркиндигине жеткирсем экен, эл ичинде сүйгөн жарым менен бактылуу жашасам экен деген ак тилегине жетпей, алдан тайып, көзү караңгылай баштаганда айтууга араң жараптыр. Жигиттер, дептир ал, жүрөгүмдү сууруп, элиме тезинен жеткиргиле. Жоокерлер Козулан баатырдын керезин орнотушат. Бирок эч кимиси Айгүлгө суук кабарды айта алышпайт. Жалгыз гана жайдак тулпар жер чапчып, муңканып алыстан келет. Муну туйган Айгүл коштоп жүргөн өзүнүн 40 кызына жеткирбей, тоо башына чуркап барат дагы бийик жардан боюн таштап, өзүнүн өмүрүн кыят. Андан бери канчалаган жаз жай, канчалаган күз кыштар өттү. Тоо бети канча ирет жашылданып, канча ирет көктөп, канча ирет кумсарды дейсиң. Ашыгынан ажыраган Айгүл аскадан кулаган жерге канча ачырагандай кызыл, көркөмдүү гүлдөр өсүп чыгат. Бул гүл ошол Айгүлдүн атынан Айгүл гүлү деп аталып, ошол тоо Айгүл тоо деп бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет экен балдар. Бул Айгүл тоодогу өскөн Айгүл гүлү жыл сайын апрелде гана бир жумадай өсүп, анан кийин гүлүн түшүрөт экен. Мындай табышмактуу, мындай керемет гүл дүйнөнүн чанда гана жеринде, анын ичинде Кыргыз жеринде өскөндүктөн бул гүл кызыл китепке кирип, бүгүнкү күнгө чейин корголуп келет экен балдар. Силер дагы бул гүлдү үзбөй коргогула, мына ушундай керемет гүлүбүздү.